Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз силер менен кезектеги 2 класстын математика сабагынан кезигишип жатабыз. Анда эмесе бизге математика сабагы эмне үчүн керек? Кайсыл учурларда биз математиканы пайдаланабыз? Ошол тууралуу видеону көрүп алалы. Математика жашоонун дээрлик бардык чөйрөсүндө зарыл. Биз күн сайын өз убактыбызды туура бөлүштүрүү жана соода кылуу үчүн жөнөкөй арифметикалык амалдарды колдонобуз. Балким сен инженер, программист, физик же экономист болууну каалап калышың мүмкүн. Бул жана көптөгөн башка адистиктерди терең өздөштүрүү үчүн математикалык билимге ээ болушуң зарыл. Математика бардык илимдин негизи. Эгерде керектүү эсептөөлөрдү жүргүзө албасаң, физика, химия, биология жана географияны үйрөнүүгө мүмкүн эмес. Математика менен алектенүү логикалык ой жүгүртүүнү өстүрөт. Математика дүйнөнү алдыга жылдыра турган илим экенин эсиңден чыгарба. Мыкты билим алып, чоң ийгиликтерге жетишүүнү кааласаң, математиканы жакшы үйрөнүүгө умтул. А биз сага жардам беребиз. Мына балдар, өзүңөр көргөндөй, математика сабагы бизге ар дайым керек экен. Ошондуктан калемиңерди алып, дептериңерди алып, экрандан кунт коюп угуп, жазчу нерселердин баарын жазып алгыла. Бүгүнкү сабактын темасы көбөйтүүнүн касиеттери болгон 1 санына көбөйтүү жана 0 санына көбөйтүү деген теманы өтөбүз балдар. Бүгүн биз сабакта эмнелерди аткарышыбыз керек? Көбөйтүүнүн касиеттери менен таанышасыңар балдар. Санды 1ге жана 0го көбөйтүү жөнүндө түшүнүк аласыңар. Жана көбөйтүүнүн касиеттерин пайдаланып, мисал маселени аткарганды үйрөнөбүз балдар. Анда эмесе балдар, биз тик бурчтуу таблицанын жардамы менен өткөн темадагы 1 касиетин эстеп алалы. Балдар, эми тегерекчелерди байкайбыз. 3 катарда 2ден тегерекче жайгашкан. Бул балдар 2ден 3 жолу дегенди билдирет. 2 кошулган 2 кошулган 2 деп кошуу менен жазып алабыз. Суммасы 6 болот. Ал эми ушуну көбөйтүүгө алмаштырсак, 2 менен 3-түн көбөйтүндүсү 6 болот. Бул 3 сапта 2ден дегенди билдирет. Андан кийинки мисал 2 катарда балдар 3төн тегерекче жайгашкан. Байкасаңар, 1, 2, 3төн 2 катар. Буну биз кошу түрүндө 3төн 2 жолу деп 3 кошу 3 деп жазып алабыз. Суммасы 6 болот. Ал эми көбөйтүүгө алмаштырсак болсо 3 көбөйтүү 2 барабар 6 болот. Же болбосо 3 менен 2нин көбөйтүндүсү 6 деп жазып алабыз. Эми балдар, дагы бир жолу эрежени кайталап алалы. Көбөйтүүчүлөрдүн орун алмашканынан көбөйтүндү өзгөрбөйт деген эрежени эсиңерге туйгула. Анда эмесе балдар, кийинки темага көңүл буралы. 1 санына көбөйтүү. Санды 1ге көбөйткөндө тик бурчтуу таблицаны түзүү төмөнкүчө түшүндүрөлү балдар. 5 менен 1дин көбөйтүндүсүн алалык. Биринчи көбөйтүүчү мамычанын экинчи көбөйтүүчү саптын санын билдирет. Мына 1 сапта 5 тегерекче жайгашкан балдар, санагыла. 1 сапта 5 тегерекче. Демек, 5 менен 1 барабар 5 болот. Эгерде тескерисинче 1 менен 5, 1 көбөйтүлгөн 5 болсо, аны 2 жол менен эсептесек болот балдар. 1 көбөйтүлгөн 5 жана 5 көбөйтүлгөн 1 деп. Башкача айтканда, 1 менен 5тин көбөйтүндүсү 5 жана 5 менен 1дин көбөйтүндүсү 5 деп тик бурчтуу таблицага түзүү менен ал 5 тегерекчеден турган бир мамычаны элестетет. Башкача айтканда 1 көбөйтүү 5 барабар 5 болот. Мындан балдар, сандын 1ге же 1дин санга болгон көбөйтүндүсү ошол санга барабар экендигин байкаса болот экен. Анда эмесе балдар, ушуга жараша биз эреже чыгарып алалы.
ар кандай санды 1 менен көбөйткөндө ошол эле сан келип чыгат. Туюнтмалардын маанисин тик бурчтуу таблица түзүп тап деген тапшырма берилиптир балдар. Анда эмесе ошол тик бурчтуу таблицаны түзүп бардыгыбыз табалы. Тегерекчелерди санап отургула балдар. 2 тегерекче бир эле катарда жайгашкан экен балдар. 1 2 2ден 1 жолу дегенди билдирет. Бул 2 менен 1дин көбөйтүндүсү 2 болот экен балдар. Андан кийинкиси санагыла. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 тегерекче санадыңарбы балдар? Анда эмесе 9 тегерекчеден бир эле жолу тургандыктан биз 9 көбөйтүү 1 деп жазып алабыз дагы. Бул жерден балдар 9 көбөйтүү 1 9 болот экен. Бул жерде бир эле тегерекче, бир сапта бир эле тегерекче турат. Бул жерде болсо биз 1ди 1ге көбөйтөбүз. 1 менен 1дин көбөйтүндүсү 1 болот. Андан кийинки сапта балдар 5 тегерекче жайгашкан. Санап атасыңарбы? 5тен 1 жолу 5 көбөйтүү 1 деп жазылат. 5 менен 1дин көбөйтүндүсү 5 болот балдар. Андан кийинки тапшырма балдар карагыла. Канча тегерекче бар экен? Өзүңөр санап көргүлөчү. Ооба балдар, 7 тегерекче бар экен. 7 тегерекчеден канча жолу турат? 1 жолу турат. Анда эмесе 7-ни 1ге көбөйтсөк канча болот экен? Туура, 7 болот. Андан кийинкиде санап көргүлө балдар. 1 2 3 4 5 6 7 8 тегерекче. 8 тегерекчеден канча сапта турат? Туура, 1 сапта турат. Анда 8 көбөйтүү 1 деп жазып алабыз. 8 менен 1дин көбөйтүндүсү 8 болот балдар. Эми компоненттерин атай кетели. 8 менен 1дин көбөйтүндүсү 8 болот, Бул жерде 8 деген көбөйтүүчү, 1 деген көбөйтүүчү, 8 болсо көбөйтүндүү деп аталат. Ушул компоненттерди эсиңерге тутуп алгыла. Андан кийин балдар, көбөйтүндүлөргө салыштыруу белгилерди коюп көрөлү. 4 менен 3-түн жана 3 менен 4-түн көбөйтүндүсү бирдей болот. Ошондуктан бул жерге барабар деген белгини коебуз. Ал эми 16 менен 1дин жана 1 менен 16-нын көбөйтүндүсү барабар болот. 18 менен 1дин жана 1 менен 18-тин көбөйтүндүсү кандай болот балдар? Туура, барабар болот. Андан кийинки 1 менен 6-нын жана 6 менен 1дин көбөйтүндүсү дагы барабар болот. Туура балдар. 9 менен 4-түн көбөйтүндүсү менен 4 менен 9-тун көбөйтүндүсү дагы барабар болот. Бул жерден эмнени байкап атасыңар балдар? Байкап тургула. Эң аягындагы мисалды карагыла. 19 менен 1дин жана 1 менен 19-тун көбөйтүндүсү дагы барабар балдар. Бул жерде ар кандай санды бир санына көбөйтсөк, ошол эле сан келип чыгарын унутпагыла. Андан кийин балдар, дагы видеороликке көңүл буруп, назарыңар салып, байкап отургула. Балдар, кимди көрүп атасыңар? Туура, торопой. Эмне көтөрүп бартат? Шарик көтөрүп бартат. А шарды бул белекке берейин деп шашып чуркап бара жатып, балдар, бутунун астын карабай, бир маалда чалынып, кулап кетет. Карап турсаңар? Эмне болду балдар? Шары жарылып калды, туура айтасыңар. Жарылып калды деген бул жок калды. Эмесе балдар, торопой белекке эмне алып барат? Туура, эч нерсе алып барбайт. Анткени анда эч нерсе жок калды. Балдар, карагылачы, торопойдун шариги жарылып калып, эми эмне алып барам деп ал ыйлап жаткан учуру. Жок деген балдар 0 санын билдирет. Кийинки темабыз анда эмесе балдар 0 санына көбөйтүү. 0 саны жөнүндө биз силер менен видеороликтен түшүнүк алдык балдар. 0 саны деген бул жок сан дегенди билдирет. Бул жерден көбөйтүндүнү байкагыла балдар. 0 менен 4-түн көбөйтүндүсү канча болот экенин биз азыр аныкташыбыз керек. 0 менен 4-түн көбөйтүндүсү деген балдар 0ду 4 жолу кошуу дегенди билдирет. 1, 2, 3, 4 жолу 0ду кошуп алабыз. Суммасы 0 эле болот. Демек, 0ду 4 жолу кошсок, суммасы 0 болот. Сумманы көбөйтүүгө алмаштырсак,
0 менен 4-түн көбөйтүндүсү 0 болот балдар. Бул жерден эреже чыгарып алалы. Каалаган санды 0го көбөйтсөк, көбөйтүндүсү 0 болот. Дагы бир жолу кайталап, эсиңерге тутуп алгыла. Каалаган санды 0 менен көбөйткөндө көбөйтүндүсү 0 болот экендигин эсиңерден чыгарбагыла балдар. Анда эмесе балдар, 0го көбөйтүүнүн бир нече мисалдарын карап көрөлү. 24 санын 0го көбөйтөбүз. 24-тү 0го көбөйтсөк, канча болот балдар? 24-тү 0го көбөйтсөк, балдар 0 болот. 18-ти 0го көбөйтсөк, 0 болот. 54-тү 0го көбөйтсөк, 0 болот. 61 санын 0го көбөйтсөк, балдар, туура 0 болот. 83 көбөйтөбүз 0го, 0 болот. 96-ны 0го көбөйтсөк, 0 чыгат. Бул жерден эмнени байкадыңар? Ар кандай санды 0го көбөйтсөк, 0 чыгат экенин эсиңерге туткула. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабакта биз силер менен 0 санына жана 1 санына көбөйтүү деген теманы өттүк. Силерди абдан жакшы түшүндү го деген ойдомун балдар. Үйдөн өз алдыңарча ушул темага жараша мисал маселелерди китебиңерден карап, аткарып, эсиңерге тутуп койгула. Анда эмесе балдар, кийинки сабактардан көрүшкөнчө сак саламатта болгула.